сот болом деген адамда. Мына ушуга байланыштуу мен дагы кешинде отуруп, ушу залда отурган баардыгыңарга bir hadisten bir misalды айта кетейин деп чечтим. Мына Мухаммед пайгамбарыбыз сот 3 түрлүү болот деп айткан. Экөө тозокто, бири бейиште деп. Бейиштеги бул акыйкаттыкты билип, чындык менен өкүм чыгарган ал бейиште. Ал эми маселени билбей туруп өкүм чыгарган, же акыйкатты билип туруп туура эмес өкүм чыгарган соттор бул тозокто деп айткан. Кайтада берейин. Акыйкатты билип, чындык менен өкүм чыгарган соттор анын орду бейиште дейт. Ал эми маселени билбей туруп чечим чыгарган, акыйкатты билип туруп, бирок туура эмес чечим чыгарган соттордун орду тозокто деген. Мына эми эмнеге айтып атам муну? Биз мына мен баш болуп президент, мына соттор сиздер, айрыкча сиздердин чечимди эч ким буза албайт. Мен да буза албайм, эч ким буза албайт. Акыркы чечим. Акыркы чечим. Бирок ушуну унутпайлы да, бул өмүр кыска. Кийин Кудайдын астына баргандагы сурактан баарына жооп беребиз.